Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн 12 декабрь. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов атабыздын туулган күнү. Жазуучунун көзү тирүү болгондо 94 жашка чыкмак. Келгиле балдар, анда Айтматов атабыздын Жамиля повестинин сахналаштырылган үзүндү көрөлү. Jamila, temir jolго sen барасың. Даярдангын. Болду, мен ал жакка бара албаймын. Мен иштебейм деген жокмун го. Болгону мага башка жумуш бериңиз. Темир жолго бара албайм. Башка жумуш жок. Сенин эле оюң бекен. Эгер бирөө тарынса айткын. Мен да ал жакка бара албаймын. Жок, иштебеймин. Мен да башка жумуш бере албайм. Данияр, мага аттын остургун салып берчи. Сен эмне түшүнбөй жатасыңбы? Мага деле жалгыз оор болуп жатат. Данияр терс бурулуп басып кетти. Ызасына чыдабай Жамиля атка башын жөлөп ыйлап жиберди. Жамиля, sen meni tanıgan joksun bu. Kandayсың? Жамиля, мен сага катап келдим. Садык экөөбүз чогуу болдук. Сарсанаа болбо. Садык 1 айдан кийин келет. Катты алып туруп калды. Данияр болсо аны көрүп, шад арабасын чаап кете берди. Гүлдөрүн айдасаң койду кызыктай. Кана балдар, айткылачы, силерге каармандар жактыбы? Чыңгыз атам дөңгөрөтүп ааламды, калем иши эң жогору бааланды. Ай аламга аты кетти даңктана, кыргыз жүрөт Чыңгызына мактана. Чыңгыздын чыгармасы гүлдөн бүткөн, гүл жытту ар барагы бүктөм-бүктөм. Жамиля, Сейде жана толгон айлар турмушта сени туура жолго түрткөн. Аалам Алпы Айтматов кыргыз элине өлбөс из калтырды. Айтматовдун талантына таазим кылып, жүрөгүбүзгө бийик сактайбыз. Анын чыгармалары муундан муунга, атадан балага белек болуп кала бермекчи.